Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен Таланталы Бакчиев, манасчы, манас таануучу, филология илимдеринин кандидаты, доцент. Бүгүнкү биздин карай турган маселебиз бул манас таануунун жаралышы жана калыптанышы тууралуу. Албетте, ар нерсенин жаралышы болот, ар нерсенин калыптанышы, өнүгүшү, мүмкүн сүзүлүшү да болот. Ошо сыңар эле манас таануу дагы мындан бир нече жылдар мурда, тагыраак айтканда 100 жылдын тегерегинде өзүнүн бар экендигин билгизип, дүйнөгө тараган. Эми манас таануу өзү илим катары бүгүнкү күндө толук кандуу калыптана элек. Муну илим деп айтуунун өзү дагы одоноороок болот. Бул илим өзү, илимдин тармагы фольклористика же болбосо эпос таануунун бирден бир жаңгар таануу, олоңхо таануу, кесер таануу деген сыяктуу илимдин бир тармагы болуп эсептелинет. 1860 жана 80 жылдары алгачкы окумуштуулар Чохон Валиханов менен казак орус окумуштуусу, немис орус окумуштуусу Василий Радлов баштаган окумуштуулар ушу манас таануу илиминин жаралышына себепкер болуп, анын башында турган, анын илим болуп жаралышына бирден бир чоң роль аткарган. Эң олу биз Радловдун кириш сөзүн белгилеп кетсек болот. Василий Радлов 1862-69 жылдары ушул азыркы Кыргыз жергесине батыш Кытайдын Синьцзянь, азыркы Текес өрөөнүнө каттап, бир катар манасчыларга жолугуп, алардын айтуусундагы манасты жазып алып, алар менен аңгемелешип, сыртынан байкап, өзүнүн илимий баасын берген. Манас эпосуна дагы, манасчылыкка дагы өзүнүн илимий тыянагын чыгарган. Мына ошол илимий баасы 1885 жылы Санкт-Петербург шаарында, Россияда жана Лейпциг шаарында, Германияда жарык көргөн. Радлов жалпы манастын мазмуну менен таанышып, аны кагазга түшүрүп, анын бир нече бөлүктөн турарын билип, аныктап, жана өзүнүн окумуштуу катары, түрколог катары, этнограф катары дагы, керек болсо фольклорист катары дагы өзүнүн баасын берет. Радловдун бул эмгеги өтө чоң мааниге ээ болгон, ошол учурда дагы, бүгүн дагы. Эгерде Чокон Валиханов 1856 жылы, андан бир нече жыл мурдаараак келип, манасты жазып кетип аткан болсо, манастын сюжетин, анын Көкөтөйдүн ашы деген көлөмдүү ири окуясын Радлов болсо биринчилерден болуп, өзүнүн илимий баасын берип, илимий макаласын, материалын ушул жогоруда айтылган эки шаарда, эки өлкөдө жарыялап отурат. Мына ошол Радловдун материалы
манастануу илимий багыттын өзүнүн жолун ачкан жана алгачкы булагы болуп берген деп эсептесек болот. Албетте, бул 19-кылымдын экинчи жарымындагы жана кийинчерээк 20-кылымдын башында Джордж Алмашы деген мажар окумуштуусу өтө билимдүү, өтө сабаттуу, өз ыктыяры менен, өзүнүн каражаты менен атайын ушу кыргыз жергесине келип 1900 жылы жана 2006 жылы келип атайын өзүнүн иликтөө, изилдөө иштерин жүргүзүп, ушул түндүк өрөөндөрүн, азыркы Кыргызстандын түндүк өрөөндөрүн кыдырып, эл менен жакындан таанышып, анын этнографиясын жана элдик оозеки чыгармаларын иликтеп жатып, байкоо жүргүзүп жатып, Манаска дагы кайрылбай койгон эмес. Ошол белгилүү жана атактуу бүгүнкү күнгө чейин айтылып келе жаткан Манастын Семетей менен коштошуусу деген окуя 72 сап менен бүгүнкү күндө сакталып турат. Бирок бул акыркы же болбосо соңку материалдар деп Алмашынын калтырган кийинки мындай бир болгон материалы деп айтуу өзү туура эмес. Себеби Алмашынын көптөгөн илимий материалдары, күндөлүктөрү 1941 жана 45 жылдагы экинчи дүйнөлүк согушта жок болуп кеткен. Айрым версиялар боюнча ал материалдар сакталып турган үйгө бомба түшүп, өрттөнүп кеткен. Айрым бир версиялар боюнча ал материалдар кандайдыр бир белгисиз себептерден жок болуп кеткен деген эмиштер айтылат. Мына ушул алгачкы Совет мезгилине чейинки алгачкы чоң манастануу багытында илимий өзүнүн иликтөөлөрүн жүргүзгөн 3 окумуштууга кайрылсак болот. Бул биринчиси жогоруда айтылгандай Чокон Валиханов, экинчиси Василий Радлов, үчүнчүсү болсо Джордж Алмашы. Үчөө тең 3 элдин өкүлү болуп, үчөө тең кайсы бир деңгээлде сүйүү менен, жан дүйнөсү менен, терең урматтоо менен кыргыз элине жана кыргыз эли алып жүргөн элдик оозеки чыгармачылыкка, аны менен бирге Манас эпосуна өзгөчө маани бөлүп кайрылган окумуштуулар болгон. Кийинчерээк Совет мезгилинде бул манастануунун экинчи баскычы атайын профессионал өзүнүн ишин, өзүнүн илимий тармагын тереңден түшүнүп, тереңден билген жана алып жүргөн окумуштуулар чыккан. Эгерде Совет мезгилине чейинки жана жогоруда айткан айтылуу окумуштууларды биз үчөө тең 3 башка тармактагы, илимий тармактагы адамдар болсо, Валиханов өзү аскер кызматкери, этнограф, Радлов болсо түрколог, Алмашы болсо этнограф болгондуктан үчөө тең 3 башка көз караш менен 3 башка тармактын өкүлү катары өздөрүнүн илимий
баасын берип Манаска кайрылышкан. Ал эми Совет мезгилиндеги окумуштуулар бул дагы бир өзгөчө мааниге ээ. Биз эң оолу Совет мезгилинин алгачкы жылдарындагы 20-жылдарындагы 30-жылдардагы окумуштууларга кайрылсак, бул эң оолу Фалев, Берков, Мухтар Ауезов, Бернштам, Виноградов, Жырмунский, ал эми кыргыз биздин ата мекендик окумуштуулар булар Белек Солтоноев, Ишеналы Арабаев, Кусейин Карасаев, Касым Тыныстанов сыяктуу окумуштуулар. Совет мезгилинин келиши менен профессионалдык Манаска болгон профессионалдык илимий көз караш жаралат. Манасты бир жактуу эле изилдеп иликтебестен, анын ар тараптуу ошол эле тарыхый багытта, этнография багытында, лингвистика, фольклористика, музыка таануу багытында иликтөөлөр жүргүзүлө баштаган. Бул мезгилде мен айтар элем, бул Манас таануунун гүлдөө этабы баскычы. Буга чейин да иликтөөлөр болгон. Андан кийин дагы өзүнчө бир изилдөө аракеттер, иштери болгон. Бирок ошол Совет мезгилиндеги 20-30, 40, 50 жылдарга чейинки изилдөө иштери жана Манас таануунун өзүнүн абалы, деңгээли өзгөчө бир мааниге ээ. Себеби бул мезгил кыйдамында Манаска болгон мамиле бир жактуу эмес, ар тараптуу. Жана жогоруда биз айттык го, ар илимдин өкүлдөрү иликтөөгө бет алган. Ошону менен бирге ар кандай көз караштагы пикирлер да айтылган. Эгерде кыргыз элине кылымдар бою Манас бул руханий өзөк, руханий идея, улуттук идеал жана идеология катары кабылданса, Совет мезгилинде Манастын сюжетин, анын алып жүргөн маңызын сындоого бет алган окумуштуулар болгон. Мына ошол себептүү мен айтар элем, Манас эпосун иликтөө иштери, жалпы эле Манас таануунун ошол 20-жылдардан 50-жылдарга чейинки мезгил кыйдамы өзгөчө мааниге ээ да. Бул өтө терең жана кылдат иликтөөнү талап кылат. Азыркы күндө дагы ошол мезгил кыйдамын, Манас таануу илиминин ошол мезгил кыйдамын өзгөчө иликтөөгө, кылдат иликтөөгө мындай зарылчылыгы бар. Жыйынтыктап айтканда, мына ушул Совет мезгилине чейинки жана Совет мезгилинин алгачкы 30 жылдар мезгили учуру жалпы эле Манас таануунун өзгөчө этабы деп эсептешибиз керек. Манас таануу илиминин илим катары, илимий багыт катары өнүгүшүнө, жаралышына өзгөчө мааниге ээ.